80 жылдан ашуун тарыхы бар Ош мамлекеттик университети бүгүнкү күндө Евразия мейкиндигиндеги алдыңкы 10 жогорку окуу жайынын, ал эми Борбор Азиядагы эң мыкты делген 5 университеттин катарына кирет. Азыр бул окуу жай дүйнөлүк рейтингде мыктылардын катарына кирүү үчүн белектирип киришүүдө. Бул үчүн коюлган изги максаттар жана ишмердүүлүгү менен таанышуу үчүн дал ушул окуу жайга келдик. Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939 ачылган Ош мугалимдер институтунан башталат. 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту болгон. Эгемендүүлүктөн кийин 1992 жылы Ош мамлекеттик университети болуп кайра түзүлүп, бүгүнкү күндө педагогикалык багытта гана эмес, классикалык жана заман талап кылган адистиктер боюнча кадрларды даярдайт. Учурда аталган окуу жайда 18 факультет, 1 эл аралык билим берүү программалар мектеби, 4 институт, 6 колледж, 1 академия, 6 мектеп гимназия, 2 медициналык клиника, 2 окуу борбор, 22 эл аралык борбор, 35 окуу имарат, 11 жатакана, 74 лекциялык зал, 44 илимий лаборатория, 18 китепкана, 18 жабык жана ачык типтеги спорттук комплекстер, Ысык көлдө Үмүт пансионаты жана Ошто Ак Буура эс алуу жайы бар. 45 миңден ашуун студент, 2000ге жакын магистр, жүздөгөн ординатор, аспиранттар жана дүйнөнүн 35 өлкөсүнөн келген 10 миңдеген студенттерге билим берип жаткан Ош мамлекеттик университети бүгүн Кыргызстанда гана эмес, Евразия мейкиндигиндеги эң чоң жана эң мыкты жогорку окуу жайлардын ондугуна кирет. Бүгүнкү күндөгү ошол ар түрдүү деңгээлдеги изилдөөлөрдүн жыйынтыгында, көз карансыз рейтингтердин жыйынтыгында өзүнүн ордун алып келатат. Атап айтсам, ошол акыркы 5 жылда Кыргызстанда ошол чет өлкөлүк көз карансыз уюмдун жардамы менен өткөрүлүп аткан рейтингтерде биздин Ош мамлекеттик университети жыл сайын ошол жалпы биринчи орунда, ошондой эле ар бир багыт, ар бир адистиктер боюнча өткөрүлгөн рейтингте дагы биринчи орунду камсыздап келатат. Кече жакында эле ошол быйылкы 2022 жылкы жыйынтык дагы чыкты. Ал жерде дагы биз ошол генералдык рейтингте республикада биринчи орунда, анан ар бир адистиктер боюнча дагы биринчи орундарды алдык. Андан сырткары ошол Евразиялык рейтинг деген бар. Бул өткөн жылы биз ошол рейтингдин жыйынтыгы боюнча Орто Азиядагы 5 университетке, Евразиядагы 10 университеттин катарына кирдик. Бул биздин ошол көз карансыздан берки иштеп келаткан жалпы аракеттерибиздин жыйынтыктары деп айтсам болот. Бул ийгиликтер чек эмес. Азыр окуу жай дүйнөлүк рейтингке чыгуу аракетин көрүүдө. Буга мамлекет тараптан дагы колдоо көрсөтүлүп, жакында эле президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 5 жогорку окуу жайына алардын потенциалын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында өзгөчө макам ыйгарган. Анда билим берүү уюмдарына кеңири уюштуруучулук, финансылык жана академиялык автономияны берүү каралган. Мындай мүмкүнчүлүк Ош мамлекеттик университетине дагы берилди. Муну менен окуу жайлар билим берүүнүн жаңы моделдерин сунуштоосу зарыл. Бул эмнени билдирет? Бул мисалы биз окуткан адистиктерибиз азыр кандай адистиктерди окута алабыз? Мына рынок талап кылган жаңы адистиктерди өзүбүз ойлоп таап, өзүбүз ат коюп адистиктерге, өзүбүз жыйынтыгында каерге жеткиришин дагы өзүбүз аныктап окутканга мүмкүнчүлүк берип атат да. Кээде мындай болуп атпайбы, бизде баягы илгерки союздан келаткан эле адистиктерибизди дагы эле улантып окутуп келатабыз. Бирок бүгүнкү рынок шартында толгон токой жаңы адистер пайда болду. Ошол эле учурда бар адистин деле жөндөмдөрү өзгөрүп кетти. Мисалы, мурда журналист эмнени билиш керек болсо, эмне кыла алыш керек болсо, бүгүнкү журналист совсем башка нерселерди билиш керек болуп калды да. Вот ошону ошол рыноктун шартыга карап биз өзүбүз каалагандай кыймылдаганга мүмкүнчүлүк берилип атат да. Бул эми академиялык дегенинде, мисалы, ошол аларды тактап алып окута турган предметтерди дагы өзүбүз тактап, өзүбүз окутуп, жыйынтыгында ошол бүтүрүүчү ишке орношуп бизге мындай ыраазы канааттаныш керек да, вот академиялык жагдан. Ал эми финансы башкаруу жагында, мисалы, бизге бүгүн мамлекет талап коюп атат. 5 жылдын ичинде дүйнөлүк рейтингке киресиңер деп. Дүйнөлүк рейтингке кире турган, мисалы, 10 критерий бар. Ошол 10 критерийди ишке ашырыш үчүн, биз ар бир критерийди ишке ашыруу үчүн бизде кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, кандай кемчиликтерибиз бар, ошолорду изилдеп чыгып, ошонун кайсы бир критерийин жогорулатуу үчүн мүмкүн кошумча акча керек болсо, биз ошону коротконго мүмкүнчүлүк берип атат. Мүмкүн жаңы бир кызмат орун ачканга мүмкүнчүлүк берип атат. Мисалы, бүгүнкү ошол иштеп аткан нормативтерде университеттин ичинде мындай деген кызмат орундары гана болуш керек деген бекитилген токтомдун негизинде биз иштейбиз да.
Бирок мисалы азыр рейтинг деп аткандан кийин бир рейтинг боюнча аналитик деген бир кызмат орун керек болуп калса, аны биз ачканга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Вот ошол финансылык башкаруу деген ушундай мааниде түшүнүш керек. Ошого ылайык биз баардык стратегияларыбызды кайра карап чыгып, кандай чечим кабыл алыш керек болсо, биз ошого барабыз деген түшүнүк да. Илим, билим, технология мүнөт санап өнүккөн ааламдашуу доорунда дүйнөлүк рейтингке чыгуу оңой олтоң иш эмес. Ал үчүн мезгил агымынан артта калбай жарышып, эл аралык талаптарга ылайык иштөө керек. Бул максатта Ош мамлекеттик университети 2010 эле санариптик платформаны колго алып, биринчи кадам таштаган. Маселен, быйыл абитуриенттерге үйдөн отуруп эле документ тапшырып коюуга шарт түзүлдү. Абитуриент кайсыл окууга тапшыргысы келсе, кайсыл окуудагы кайсыл адистикке арыз берүүнү кааласа, арыз берүү деп туруп, ошол арыз факультет тандайт, адистик тандайт. Адистик тандаган учурда бүт ошол арыздын формасы чыгат. Бул арыздын формасын толук толтуруп, үйүнөн толтурат дагы, жөнөтүүнү басып келген учурда бул арыз биздин тех катчылардын, регистраторлордун компьютеринен автоматтуу түрдө чыгат. Кабыл алууда мындай ыкма абитуриенттин 2-3 мүнөт гана убактысын алат жана узун кезекти азайтат. Тиркеме азыр тесттик режимде иштеп жаткандыктан бул жылы документтер кагаз түрүндө дагы кошумча кабыл алынууда. Жакшы жыйынтык болсо, кийинки жылдары кабыл алуу ушундай система менен жүрөт. Бул эки тараптын тең ишин бир топ жеңилдетет. Телефондон толтуруп келген учурда биздин тех катчылар ошол арызды алат дагы, анан аны текшерип кабыл алат. Кабыл алгандан кийин бул арыз биздин системага автоматтык түрдө стенд болуп түшүп калат. Жана ал эртең группага гана отургузуп, аны сабакка киргизип, ошол сабак катышуусун улантып баштайт сентябрда. Кошумчалай кетсек, учурда Ошмуда факультеттер жана колледждерди кошкондо жалпы 26 багыт боюнча кабыл алуу кызуу жүрүүдө. Абитуриенттер үчүн бардык шарттар түзүлүп, кабыл алуу комиссиясында 70 адам эмгектенүүдө. Адистердин айтымында окуу жайга тапшыргандардын саны жыл санап арбып баратат. 2021-2022 окуу жылынын санын ала турган болсок, жалпы эгерде акыркы 3 жылда алайлы, 3 жылда ала турган болсок, бизде баягы өсүү темпи байкалып атат. Ошол ички абитуриенттердин саны ал колледжге жана бакалавриатка келген, ошондой эле магистрант болуп келген биздин жалпы студенттердин санын айта турган болсок, 10 миңдин тегереги жылына. Ошол санын тегерегинде бир аз кошулуу менен өсүп баратат. Санариптештирүү иштеринин алкагында 2015 жылы эле Ош мамлекеттик университетинин ички процесси толугу менен автоматташтырылган. Эл аралык талаптарга жооп берген санарип платформаларды ушул эле окуу жайдын студенттери, бүтүрүүчүлөрү, кызматкерлери ишке ашырууда. Бүгүнкү күндө ички баардык документ алмашуудан баштап, ошол ар бир студенттин окууга киргенден баштап бүтүп кеткенге чейинки тарыхы ошол биздин атайын платформаларда жайгашылган. Бир дагы киши менин кабинетиме кагаз көтөрүп кирбейт азыр. Мен каерде жүрсөм дагы ошол электрондук формада колдорду коюп, бардык процесс электрондук формага өткөрүлгөн. Университеттин ошол 80 жылдык тарыхындагы бардык архивдер бүгүнкү күндө дээрлик ошол оцифровка болуп, бүгүн баягындай эски кагаздардан издебестен ошол компьютерден издей турган мүмкүнчүлүктөрдү дагы толугу менен жасап бүтүп калдык деп айтсам болот. Студенттер үчүн абитуриенттен баштап бүгүн бардык мобилдик приложениялар менен иштейт. Азыр кабыл алуу мезгили болуп атат. Карай турган болсоңуздар, ошол абитуриенттер келип документин тапшырганда дагы үйдөн уже онлайн ошол мобилдик тиркемеге толтуруп алып келип гана берип коюп атат. Андан нары ошол автоматтык түрдө биздин базага кетет. Ошол менен ал окуучунун тарыхы бизде уже башталат. Келер менен биз ага электрондук дарекке чейин университеттин пошталарын берип атабыз. Андан ары ошол бүтүп кеткенден кийин дагы ушул нерсе уланып кете бермекчи да. Жалпы эле ошол университеттин сайты, ар бир структуранын сайты дегендин бардыгы мындай эл аралык деңгээлде деп айтсам болот. Албетте окуу жайдын ишмердүүлүгү студенттерге түзүлгөн шарттарга, эң негизгиси билим сапатына карап бааланат. Бул багытта Ош мамлекеттик университети өз казанында өзү кайнабай, эл аралык деңгээлде байланыш түзүп, билим, тажрыйба алмашууда дүйнөгө кенен жол ачкан. Учурда 30дай өлкөдөгү 300дөн ашуун жогорку окуу жайлар менен эки тараптуу кызматташуу боюнча келишимдер түзүлүп ишке ашууда. Анын ичинен 10дон ашык окуу жай менен биргелешкен окуу программалар иштелип, бүтүрүүчүлөрдө кош диплом алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул дагы эл аралык талаптардын бири. Биз кайсы бир өнөктөш университеттер менен биргелешкен бир окуу программа түзүп,
ошол эки университеттин дипломун бир мезгилде алып чыга турган студенттерди даярдайсыңарбы деген суроо бар. Бул ошол эл аралык статуска көтөрүлүүдөгү дагы негизги критерий болуп эсептелет. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ошол 10го жакын биргелешкен программаларыбыз иштеп атат. Ошол эле Россиялык университеттер менен, Европалык университеттер менен, Турциялык университеттер менен дегендей. Бул ошол биздин биринчи курска кабыл алынган студенттерди автоматтык түрдө эки университетке кабыл алып, ошол аркылуу 2 жыл бизде окуп, 2 жыл аларда окуп, анан жыйынтыгында 2 диплом ала турган мүмкүнчүлүк да. Бул эми академиялык мобилдүүлүктүн мындай толук горизонталдуу да, вертикалдуу да толук формасы деп айтсак болот. Андан сырткары башка факультеттер ошол бир семестрден ошол окуу бүткүчө бир же эки жолу ошол сыртка чыгып келүүсү. Албетте биздин окутуучулардын сырттан квалификациясын жогорулуп келүүсү, чет өлкөлүк окутуучулардан деген сыяктуу маселелер боюнча бүгүнкү күндө университетте абдан чоң иш тажрыйба болуп калды. Буюрса, мына мүмкүнчүлүк пайда болгондон кийин бул дагы мындан ары дагы көбөйтүлөт деп айтсак болот да. Учур Кыргызстан гана эмес, дүйнөлүк рынок талап кылган адистерди даярдоо зарылдыгын жаратты. Мындай шартта окуу жайлар эл аралык аккредитациядан өтүүсү керек. Ал эми ОШМОнун бүтүрүүчүлөрүнө бүгүн дүйнөнүн чар тарабына жол ачык. Ошол адис даярдоодон баштап баардык багыттар боюнча мындай бүгүнкү рыноктун шартыга, бүгүнкү дүйнөлүк рыноктун шарты талап кыла турган деңгээлде даярдап атабыз деп айтсам болот да. Өзгөчө азыркы учурда билесиздер, бүтүрүүчүлөр дээрлик көпчүлүгү чет өлкөлөргө барып ишке орношуп аткандыктан биз ошол баардык программаларыбыз, баардык адистиктерибиз эл аралык аккредитациялык агенттиктер тарабынан аккредитацияланган. Анан ал деген сөз ошол биздин дипломду бүт эл аралык деңгээлде тааныйт деп айтканга негиз болот да бул нерсе. Ошондой эле окуу жайда студенттерди шыктандыруу жакшы жолго коюлган. Социалдык абалы төмөн, бирок жөндөмдүү балдарга контракт төлөөдө дайыма жеңилдиктер каралган. Мыктылар жогорку деңгээлдеги, маселен, президенттин окумуштуулар кеңешинин стипендияларын алышат. Мындан сырткары башка окуу жайларда кездешпеген атуулдук стипендия берилет. Андан сырткары менимче башка жерде жок. Ошол атуулдук стипендия деген бар биздин студенттер үчүн. Бул бир эгерде биз жыл сайын эң мыкты университеттеги 10 студентти аныктап беребиз. 10 студент айына $100 бир жыл бою стипендия алышат да. Бул ошол биздин университеттеги профессордун өзүнүн өмүр бою чогулткан каражатыны бизге университетке калтырып, ошол университет канча жыл жашаса, ошончо жыл жашай турган стипендия деп мен тамашалап студенттердин Нобель сыйлыгы деп коем да. Бул дагы ошол биздин университетке тапшырган студенттер үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк. Жана башка ошол университеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша, эгер биз азыркы ойлоп аткан, буга чейин кыялданып аткан маселелерибизди чечсек, андан да чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот студенттер үчүн. Мисалы, мына IT багытында иштеп аткан студенттер ошол экинчи курстан баштап уже программа жаза баштайт. Ошол жазган программасы биздин университеттин өзүнүн тапшырмаларын аткара турган болсо, биз ошолорго университет өзү акча төлөп берип, контрагынан төлөй турган мүмкүнчүлүктөрдү жасап беришибиз керек деген сыяктуу да. Ош мамлекеттик университети билим берүү менен гана чектелбей, кайсы тармакка колу жетсе, ошол жерди гүлдөтүүгө даяр. Алсак, окуу жайдын алдында өндүрүш ишканаларын ачуу пландалып жатыптыр. Мындай кадамдар түштүк аймактын социалдык экономикалык турмушуна салым кошууну көздөйт. Ошол эле учурда студенттердин бизнес идеяларын жүзөгө ашыруу максатында Жаштар бизнес парк ачылган. Ага бүгүнкү күндө 100дөн ашуун стартап долбоорлор келип түшкөн. Аны даяр бизнеске айлантууда ОШМО ортомчу жардамчы болот. Жалпы эле ошол жогорку окуу жайларга мына көз карандысыздык күнүнө карата президент тарабынан 1000 студенттик стартап ишке кирсин деген талап бар. Вот ошонун алкагында ушул иштерди баштадык. Буюрса, бул дагы мындай студенттерге сапаттуу билим берүү, өндүрүшкө, ишке жакындаштырып берүү, студенттер окууну бүткөндөн кийин кандайдыр бир өзүнүн алдында өзүнүн бир ишкердик аракеттери, өзүнүн фирмалары иштей баштасын дегенге бир чоң жакшы багыт башталып калды деп айтсак болот да. Негизги максатыбыз Ош мамлекеттик университетинин студенттери ушул студенттик курактан тартып эле өзлөрүнүн баягы ишке ашыра албай жүргөн идеяларын, кыялдарын долбоор катары, стартап катары жазышып, аларды инкубация кылып, акселерация кылып, анан кийин аны сөзсүз биз бир пайда алып келе турган
бизнеске айлантуу, монетизация жана ошол эле учурда идеяларды, стартаптарды башка инвесторлорго сунуш кылуу жана аларга каржылоо булактарын таап берүү негизги максаттарыбыздан болуп эсептелет. Учурдан пайдаланып, Ош мамлекеттик университетинин лицейлеринде, колледждеринде, бакалавриатта, магистратурада, аспирантурада окуган бардык студенттерин жана жаш окумуштууларын биз ушул стартап долбоорлорду мындан ары дагы көбөйтүп, өркүндөтүп, улуттук экономикабызга реалдуу салым кошула турган бизнес долбоорлорго, бизнестерге айлантууга чакырып кетем. Дүйнөлүк рейтингке илинүүдөгү негизги критерийлердин бири бул жогорку окуу жайларындагы илим изилдөө иштери. Маселен, эл аралык деңгээлдеги алдыңкы басылмаларга окумуштуулардын илимий макалаларынын жарыяланышы, окумдуу болушу жана университеттин өзүнүн илимий журналын эл аралык индекстерге киргизүү маанилүү. Бул багытта ОШМУ ар бир окутуучунун илимий ишине өзгөчө көңүл буруп, аларга шык бере баштады. Ушул аракеттерибиз ишке ашуусу үчүн биз ар бир ошол эл аралык деңгээлде журналдарга чыккан макалалар үчүн биз окутуучуларыбызга өзгөчө мындай бир мотивацияларды баштадык. Электрондук учеттук карточка деп даярдап, ошол жерде ар бир окутуучу өзү чыгарган публикациялары үчүн балл топтошот. Ошол топтогон баллына жараша ай сайын кошумча айлык маяна алышат деген бир жагы. Экинчи жагыдан ошол окутмуштуулар тарабынан сунушталган илимий долбоорлорго биз биринчи болуп ошол өткөн жылдан баштап атайын акчаларды бөлө баштадык. Биринчи жылы 5 миллион сом акча бөлгөн болсок, быйылкы жылы 12 миллион сом акча ошол илимий долбоорлорго бере баштадык да. Бул түп негизги максатыбыз ошол илимий долбоорлорубуз кандайдыр бир деңгээлде ошол региондун проблемасын чече турган, анан ошол университеттин рейтингин көтөрө турган. Экинчиден бүгүнкү дагы бир талап ошол биздин университеттер 4-чү муундагы университетке айлансын деп атат да. Жакшы тилек менен башталган иштер жана алдыга коюлган изги максаттардын баары 4-чү муундагы жогорку окуу жайына айлантууну көздөйт. Бул окуу, илим жана өндүрүш биргеликте иштеши керек дегенде түшүндүрөт. Бул ошол окуп жатып, иштегенче окуу үйрөнүү модели болуп эсептелет. Студенттер ошол окуп жатып эле кошумча ошол өзүнүн адистиги боюнча иштеп, ошого жараша кошумча мүмкүн акча таап, ошол акчасы менен өзүнүн контрагын төлөп деген сыяктуу бир карым-катнаштарды жасайлы деген ойлорубуз бар да. Башка айтканда, биздин университетте кандай багыттагы адистер даярдалса, окуу илим менен биргеликте ошол багыттагы бир ишканалар дагы керек болсо университеттин тамак аш индустриясы, университеттин ошол эле магазиндери, университеттин соода борборлору деген сыяктууга чейин келечекте дүйнөлүк университеттер ушундой багытта иштешет. ОШМУдагы медициналык факультетти жана анын астында иштеп жаткан клиникаларын дал ушул моделдин турмушка ашкандагы көрсөткүчү. Мисалы катары айтсак болот. Анда окутуучулар билим берип, клиникада иштеп, ошол эле учурда илимий иштерди дагы жүргүзөт. Бүгүнкү күндө факультетте 10 миңдеген чет элдик студенттер билим алууда. Бул жерде адамдын микроскопиялык түзүлүшүнүн нормалдуу түзүлүшүн окуп үйрөнөбүз. Мисалы үчүн бизде сабакта дайым кандай жүрөт? Бул жерде бизде программа бар атайын, 3D программа. Мисалы үчүн бул жерде биринчи тамак сиңирүү системасынын анатомиялык түзүлүшүн өтөбүз. Эң мисалга жөнүп алсак, өтө кызыктуу тема. Бизде көбүнчө бул жерде кызыл өңгөч көрүнүп турат, андан уланган бул ашказан. Окуу жайда 2014-жылы 2 медициналык клиника курулуп ишке берилген. Ал амбулатордук диагностикалык терапия бөлүмдөрүнөн турат. Учурда акыркы үлгүдөгү заманбап санариптик аппараттар, клиникалык биохимиялык жана цитологиялык лабораториялар, ИФА анализаторлордун түрү менен камсыз болгон. Терапия бөлүмү 2021-жылы ачылган. Жакында операциялык жандандыруу блогу жана стоматологиялык клиника ачылуу алдында турат. Значит, медицинская клиника. Биздин медициналык клиника бүгүнкү күндө 2 багытта иш алып барууда. Жакынкы күндөрү операциялык блок бүтөт. Ал эми сентябрь айынан баштап хирургиялык профилди ишке киргизүүнү пландап жатабыз. Муну менен бизде бир канча тармак боюнча иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан сырткары биздин карамагыбызга берилген шаардык оорукананын ордуна жаңы клиника куруу боюнча долбоорубуз бар. Университет сунуштаган аймактагы сапаттуу медициналык кадрларды даярдоо жана медициналык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүү долбоорунун негизинде Ош шаардык ооруканасынын бир бөлүгү президенттин жарлыгы менен аталган окуу жайдын базасына өткөрүлгөн. Эми ал жерге заманбап клиника куруу пландалууда. Бул территорияга биз ошол эл аралык стандарттагы чоң клиникалык база курабыз деп атабыз. Жакынкы 3 жылда
2 миллиардка жакын акча салып, ошол заманбап клиникалык база курабыз деген ниет кылып атабыз. Бул ошол биздин студенттер үчүн, медициналык факультетте окуган студенттер үчүн чоң медициналык база болуп калмакчы. Ошол эле учурда шаардагы мындай бир эл аралык деңгээлде кызмат көрсөткөн чоң клиникалык оорукана болуп дагы кызмат өтөй турган. Бул дагы ошол биздин өзгөчө статус менен биргеликте аткара турган чоң иштерибиздин бирөөсү катары болуп калды деп айтсам болот да. Бул дагы ошол республикадагы биринчи тажрыйба. Аталган окуу жайдын дагы бир жетишкендиги бул модернизацияланган инфраструктура. Акыркы жылдары индустриалдык педагогикалык колледжи, Ак Буура кампусундагы 2 медициналык лаборатория, эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектеби курулуп пайдаланууга берилген. Учурда университеттин жаңы окуу имараттарын салуу иштери кызуу жүрүүдө. Билимдүүгө дүйнө жарык. Азыр бир гана билимдүүлөрдүн заманы. Бирок учурда татыктуу билим берүү жана билим алуу дайыма изденүүнү, жаңыланууну, жаратмандыкты жана мезгил агымынан алдыда жүрүүнү талап кылат. Ошму билим, илим үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөрдүн борбору.